Assalamu алейкум. Талдык Транс. Талдык айылынын айдоочулары, анан жердештер. Бүгүн бизде мынабы тыныкабыз Бөрекенин жени ушул баланын башына оор нерсе түшүп калды. Мына машинасын түнү качта келдим? Түнү 10:30 келдим. Түнү 10:30 келип токтотуп кетип 20 мүнөт аралыгында ушунун машинасынан өрт чыгып, ушу эки машина күйүп кетип, ушуларды төлөшкө ушу баланын мойнуна илинип калды. Талдык Транстын айдоочулары, жердештер, ушул балага колубуздан келишинче жардам кылайлы. Урматтуу жамаат, Талдык Транс, Талдык фому башка ушундай сыноолор туш келип калды. Кечинде 10:30 келип токтотуп үйгө жеткенде чалыштуу видеолор келди, ушу жанып кетти, күйүп кетти. Пешенебиге ушундай нерсе жазылып калыптыр. Колуңуздардан келген сумманы эм банкка таштап койгула, ошого муктажбыз. Колуңардан келишинче жардам беришиңерди суранабыз, үмүттөнүз. Талдык Транс жамаат, эми кырсык, Талдык айылы кырсык айтырып келбейт экен туугандар. Аз-маз плакат болду бул бала. Ошого көптү күтсө көл болот дегенде, колуңуздан келгенче кичине жардам берип коюңуздар суранабыз. Бул жерде бир эмес, 1, 2, 3 машина болду. Үчөө тең жараксыз. Ошо меникиден чыгып, бул жагы үйдү, булда 2019 жаңы машина экен эле. Бул жакты да ушул жерден төлөш керек болду. Анан бияктын 3-чү машинасында ошо колуңардан келишинче жардам беришиңерди суранабыз. Урматтуу жамаат, мына ушул өлкөбүзгө колубуздан келишинче кол сунуп, көптү күрсө көл болот дегендей. Мына бүгүн өтө чоң ушул жерге кабыл турат. Мына өлкөбүз силерге жардамыңарга муктаж. Мына бири да калбай күйүп калыптыр. Ушул балага жардам кылып койгула. Мына Талдык айылы, Талдык тургундары, мына айдоочулар, силер дагы ушуга жакшыраак суммадан чогултуп берүүгө аракет кылайлы. Ушу общий эле жамаат, мына жолдо жүргөн, үстүндө жүргөндөр, кайсы ким болбосун, муктажбыз эми, колуңардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар.